Assalamu алейкум, урматтуу Тез кабардын көрөрмандары, жалпы кыргызстандыктар, амансыздарбы? Бүгүнкү берүүбүздө сиздерге Оштогу Фуркат айылынан сатыла турган, маңдайымдагы өзгөчө стилде салынган 2 кабаттуу заңгыраган үйдү тартып көрсөтмөкчүбүз. Бул 2 кабат 3 рибинде, себеби подвалда дагы жашоого ыңгайланышкан 2 бөлмөлүү чоң подвалы каралган достор. Аны дагы видеонун жүрүшүндө дагы да тактоо иретинде айтып өтөбүз. Жери болсо 5 соток. Бак дарактары бар, суусу келген достор, мына жерден суу чыгат, айланасы песка блоктор менен тосулган, өзгөчө стилде салынган. Сиздерге бул жагындагы тартканча маалымат бере кетейин. Бул жагында балкончосу бар достор. Аны дагы көрсөтүп өтүп кетпесем болбойт. Сиздер издеп жүргөн үйдү таптык окшойт, урматтуу көрөрман. Анда видеонун аягына чейин күзөтүңүздөр. Балким жора жолдош досторуңуздар ушундай үй издеп жаткан болсо, аларга дагы видеону бөлүшүп коюуну унутпайсыздар деген ойдобуз достор. Бардык эле ремонт иштери аягына чыгайын деп калган. Болгону осмо сурмасын коюп, бир катар ремонт кыласыздар, болду. Үйгө кирип жашай бересиздер. Сиздерге сырттан дагы бир көрсөткөнчө даректерин айтып өтөлү. Жүрүңүздөр. Урматтуулар, жанагы сатыла турган үйдүн дарегине баруу үчүн көрсөтүлө турган негизги трассанын боюндагы даректи айтып өтөйүн. Эгерде шаар тараптан келген болсоңуздар, Фуркат айлампасынан бери Т бурулушун көздөй бир аз жүрсөңүздөр, жолдун сол тарабында Мухаммед Пазылов көчөсү, тактап айтканда Баяс көчөсү деп дагы айтылып келинет. Ушул көчөгө бурулуп түз барасыздар, тетиги жерден даректи көрсөтөбүз. Көрдүңүздөрбү? Жайгашкан жери өтө сонун, мечит, мектеп, бала бакчалар бүт бардыгы жакын достор. Негизги трассага дагы жакын. Жанагы биз айткан көчө менен түз келдиңиздерби? Трансформатор бар, андан дагы бир көчө өтсөңүздөр, бул жерде Пазылов Мухаммед атындагы 2 көчө деген тактайчаны көрөсүздөр. Ушул көчөдөн түз барсаңыздар, аягында жолугушабыз ушул жолдун. Жанагы биз көрсөткөн жол менен түз бери кирип келе бересиздер. Асфальт көчө достор, кече жакында эле жаңыдан асфальт төшөлдү. Келсеңиздер, бул жагы тупик. Акыркы үйдөн оң жака бурулсаңыздар, ушул күрөң түстөгү дарбазаны ачып кирип келе бересиздер. Айланасы песка блок менен тосулган. Эми маалымат берүүнү уланталы достор. Киресиздер, бул жакта атайын унаа токтотуучу, тапчан жана башка курулуштар куруу үчүн ушундай дагы место ажыратылган. Бурчта ажаткана, бул жагына подвалга түшүп кетүүчү эшик. Кааласаңыздар үйдүн ичинен дагы түшсөңүздөр болот. Кааласаңыздар бул эшик аркылуу дагы кирсеңиздер болот. Ал жагын эми ичкери киргенде дагы айтып өтөбүз достор. Эми фундаменттери, бетондору эми укмуш, сапаттуу, эми өзүнө деп сатуу ниетинде жок, өзүнө деп акча каражатын жана курулуш материалдарын эч аябай бышык, сапаттуу курган экен. Айла жок, акча керек болуп калып, эми сатыкка койдук. Кайсы бир бактылуу инсанга насип кылар экен анда. Видеонун аягына чейин күзөтөбүз. Жүрүңүздөр, анда ичкери кирип, бөлмөлөрү менен, пландары менен бүт сиздерге бөлүшөлү. Бул брондолгон эшик. Брон эшик аркылуу кирип барабыз. Электромонтаждары сыртта, албетте евромонтаж болгон. Ачып көрсөтүп коелу мынакей. Бул жакта болсо бир аз тосуп, дагы бир нерселерди уюштурсаңыздар болот, тапчан кылсаңыздар дагы болот достор. Эми жүрүңүздөр, ичкери кирели. Кана бисмилла. Бул кире бериш коридор, кенен, холл кылсаңыздар дагы болот. Бул жагына оң тарапка баш бага турган болсок, подвалга, жанагы мен айтып жаткан подвалга түшүп келесиздер достор. Азыр эми көрсөткөн менен пайда жок, караңгы. Өзүңүздөр элестеттиңиздер, темир каркастары менен тепкичтер орун алган. Мынакей. 2 кабатка көтөрүлүүчү тепкичтер дагы темир каркастары менен орун алган. Отоплениялар бар достор. Ылдыйда, подвалда жылуулук печкасы орун алган, бардык бөлмөлөргө киргизилген. Мына, өзүңүздөр дагы күбө болуп турасыздар. Буюм тайымдарга көңүл бурбаңыздар, уста багылган бойдон турат. Тааныштырайын анда. Бул бөлмөнү кирерден мурда сиздерге китепчесин көрсөтөйүн. Кызыл китеби бар мына. Азыр эми биз мына жактан кирип келдик. Мына жердебиз азыр. 1 кабатка, мына подвалга түшүп кетүүчү лестница. Бул азыр бул бөлмөгө киребиз, андан кийин бул бөлмөгө киребиз. Узун туурасы 4,42ге 6,70 экен. Бул болсо 4кө 40, 7,20. Азыр бул жака дагы киребиз. Жүрүңүздөр. 2
тарапка ачылуучу чоң эшик аркылуу биз бул бөлмөгө баш бага турган болсок, конок бөлмөсү. Кааласаңыздар ашкана кылып алсаңыздар дагы болот. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша акталган, сырдалган дегендей шпаклевка тартылган, электромонтаждары бүт бардыгы стандарттын негизинде жайгаштырылган, 3 чоң терезелери орун алган пластиктен. Терезелердин түгүндө отоплениянын батареялары дагы орун алган. Асты болсо паркет. Бул узун туурасын китепчеден көрүп айтып бердик достор. Потолок болсо гипсокартон негизинде ар кандай формаларга келтирилип турган. Люстрага атайын жынжырча даяр. Астма шамыңыздарды илип койсоңуздар болду. Анан биринчи кабат менен экинчи кабатка, анан подвал менен биринчи кабаттын ортолугунда бүт заводской плиталар басылган, үстүнөн стояшкалар куюлган достор. Бул бөлмөгө кире турган болсок, экинчи зал конок бөлмөсү. Кааласаңыздар наркы бөлмөлүү кухня кылып алсаңыздар болот, кааласаңыздар бул жакты зал кылып иштетсеңиздер болот. Эми өзүңүздөрдө тандоо. Бул жактан 2 чоң терезеси орун алган, бул жактан дагы тала түздөрдү, тыды баягы өзгөн менен кара сууга бурулган, фуркатка бурулган ты бурулушун билесиздер да. Ал жактагы көрүнөт достор. Гипсокартондун жардамында мына ушундай формага келтирилип жаткан учуры болчу. Актап сырдап эле жашай бересиздер достор. Аз эле ремонт иштери калган. Көбү бүтүп, азы калды. Эми баасын ушул жерден айтып коеюн дагы бир жолу. $78,000 бааланды. Кеми бир аз болот. Реальный клиенттерге түшүп берүү жолдору каралган. Варианттар жок. Бөлүп төлөө иштери жок достор. Эми сиздерге акырын каркас аркылуу, темир тепкич аркылуу экинчи кабатка көтөрүлөбүз достор. Жүрүңүздөр. Күч кубатты бизге берсин. Этияттык менен чыгып баратабыз. Эми экинчи кабаттагы пландарын көрсөтөлү. Кире бериш жер, холдагын кылсаңыздар болот достор. Чакан бул жагында терезелерден эртеден кечке чейин күн тийип, жарыктык кирип турат пазолуктор жасалууда. Мына киргенде эле ушул туштагы бөлмөнү көрсөтөйүн. Бул ата-энелер уктоочу бөлмө. Оң тарапка бурулсаңыздар ата-энелер уктоочу бөлмөдөгү жуунучу бөлмө, санузел бөлмөсү. Бул 4-кө 4,5 мына ушундай болжолду. Ата-энелер уктоочу бөлмө. 3 чоң терезеси орун алган, жылуулуктун батарейкалары орун алган достор. Бул жагы локация өтө сонун. Жазында эми тынч, чымчыктардын үнү, сайраган үнү, үлүш жер, бак-дарактар турат өзүңүздөр. Салкын жел менен укмуш эс алып жатасыздар да. Бул жагы эми тынч, шаарга жакын. Шаарга бир 10 мүнөткө калбай жетип барасыздар. Эң негизгиси жолдоруңуздарга жаңы асфальт төшөлдү, интернет кабелдери, түнкү жарыктандыруулары орун алган. Бардык шарттар каралууда. Жакында газ дагы келет. Эми бул жаш балдар уктоочу бөлмө. Бул жактан бир терезе, бул жактан эшик орун алган. Эшик аркылуу сиздер балконго чыгып кетсеңиздер болот. Жаш балдар уктоочу бөлмө. Эми экинчи бөлмөгө баш бага турган болсок, бул дагы жаш балдар уктоочу бөлмө. Кааласаңыздар балдар уктоочу бөлмө, кааласаңыздар кыздар уктоочу бөлмө кылып бөлүштүрүп бересиздер деген ойдобуз. Узун туурасы болжол менен 4,5 га 4,5. Эми бул акыркы чакан бөлмө, детский комната же болбосо дагы бир бөлмө кылып иштетсеңиздер болот. Санузел, жуунучу бөлмө, ажаткананы ушул жака уюштурсаңыздар болот. Эми өзүңүздөрдүн табитиңиздерге карап көрөсүздөр. Негизги план ошондой болчу, бирок биринчи планы андан кийин өзгөрүлүп кетти да. Эми кайра биринчи планга келтирилсе болот. Терезе орун алган. Бул жагын эми жаап коюу оңой эле. Занавеска, парда же караңгылатылган айнеге орнотсоңуздар болот. Баасы $78,000 бааланды. Кеми болбойт. Кеми болот бир аз. Алмашуу жолдору бөлүп төлөө мөөнөттөрү каралган эмес. Тапканыңыздарга береке берсин. Чамдаңыздар кайсы бир бактылуу инсанга насип кылар экен. Биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Эсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келе бересиздер. Документтери так, коңшулар жакшы, суу светтери келген, септик орун алган үйдүн артында. Эми калганы өзүңүздөрдөн достор. Келип көрүп ээси менен кенен сүйлөшүп олтуруп чечишесиздер. Сиздерге насип кылсын. Агарыңыздар, көгөрүңүздөр, өнүңүздөр, өсүңүздөр ушул үйдөн агарып көгөрүп тойлорду, жакшылыктарды өткөрүңүздөр деген ой менен биз жыйынтыктадык анда. Сиздерге насип кылсын,
Ошто.